Кыргыз Республикасынын жараны Айгерим Асанова Бектур Асановду сотко берген. Үй бүлөнүн ынтымагыдырап 2 жаш 2 бөлөк турмуш куруп калышкан. Ушундан улам ортодогу мүлктүн бардыгы тең бөлүнүп, маселе балдарга келгенде татаалдай баштайт. Учурда Бектур Асанов кыздардын бирөөсү атасы менен калышын каалайт. Бирок Айгерим Асанова ал пикирге каршы экенин билдирип, сотко кайрылган. Саламатсыздар. Саламатсызбы. Сотко ажырашуу жана балдардын жашай турган жерин аныктоодо арызы менен Асанова Айгерим кайрылды. Арызыңыз кошумча тиркелген материалдар менен сот өндүрүшүнө кабыл алынды. Айгерим, арызыңызга кошумча материалдар болсо бериңиз, ишке тиркеп коелу. Азырынча жок. Жоопкер, сизге доо арыздын көчүрмөсү жана ага тиркелген материалдар берилет. Сиз сотко жазуу түрүндө каршы пикириңизди билдирип, жана далилдериңизди келтирүүгө укугуңуз бар. Доо арызды алганыңыз тууралуу тактыктап, бул кагазга кол коюп коюңуз. Айгерим, Бектур, силер тынчтык жолу менен экөөңөр кайрадан жарашып алууга укугуңуздар бар. Андыктан ойлонуп көргүлө, азырынча убакыт бар. Биз биринчи баш кошкондо осур өткөн. Бектур менен Айгерим 10 жыл мурда баш кошуп, ал кезде булардан өткөн бактылуу жаштар жоктой сезилет. Жыргал жашоонун мөөнөтү бүтүп, ортодо акырындан түшүнбөстүктөр жаралат. Мен эми аял киши болгондуктан үй бүлөмдү сактап калыш үчүн колуман келген аракеттерди көрдүм. Мисалы, эмне деген күндөргө чыдадым. Бирок түшүнбөстүктүн аягы келип ушундай чырга айланды. Арадан мезгил өтүп, жаш үй бүлө 2 кыздуу болот. Кыздардын аттарын Элвира жана Назгүл деп атап, Айгерим бактылуу эне, Бектур бактылуу ата болушат. Кайдан жайдан эмнеге экенин белбейм, күндөн күнгө эле уруш талаш күчөйүп барат эле, күчөп. Ошо акыры ушинтип ажырашып тандык. Мунун себеби эмнеде экенин өзүм деле ойлонуп карап көрдүм, бирок эч кандай натыйжа таба алган жокмун да. Же ал эрте үйлөнүп алганын кесеп этиби, айтор айта албайм. Асановдордун жакын курбулары алар тууралуу жакшы сөздөр менен гана эскеришет. Аяштардын айтымында бир көргөн адамга бул үй бүлөнү эч нерсе ажырата албачуудай сезилчү. Досубузга жакшылап айттык, кел табышкыла, жарашкыла деп. Ага да көнбөй жатат. Жок дегенде кичинекей кызды ойлоп койгулаш десек, буга да көнбөй жатат. Кыздары болсо ыймандуу, тартиптүү, тарбия көргөн кыздар. Бектур болсо кичүү кыздын өзү колума алам деп көнбөй жатат. Ошо кичинекей кыздарга залакас тийип калабы деп биз сарсанабыз. Жубайлар 2 бөлөк кеткен менен расмий түрдө ажыраша элек. Андыктан балдардын мындан аркы тагдыры кандай болот, азырынча белгисиз. Кыздарды билесиңер, энесине жакын болот, энеси менен көп сырдашат эмеспи. Анан кыздарымдын көңүлү калбаш үчүн, кыйналып калбаш үчүн мен болгон күч аракетимди жумшап атам. Эми кийин кыздарым бизди туура түшүнөт деп ойлойм. Бирок өспүрүм жаштагы кыздардын атасы Бектур буга макул эмес. Анын оюнда ата катары кыздардын тарбияланышына кошо аралашып, ага өз салымын кошкусу келет. Улуу кызым болсо энесине жакын. Кичүү кызым мына мага окшош. Баскан турганы, жүргөнү, сүйлөгөнү, келбети дагы, ал кызым тууганчыл дагы. Бирок Айгерим кыздар мени менен калат дейт. Жок, мен ага каршымын. Менде деле Айгеримдикине шартым бар. Мен деле бакканга кудуретим жетет. Алар бирге чогулткан мүлктүн баарын бөлүшүп бүтүшкөн. Маселе кыздарга жеткенде оорлой баштайт. 2 кызды эмерек бөлгөндө бөлүү мүмкүн эмес экенин түшүнгөн Айгерим аргасыз сотко кайрылат. Сот келатат. Ордуңуздардан туруңуздар. Саламатсыздар, отуруңуздар. Сот отуруму ачык деп жарыяланат. Бүгүнкү сот отурумунда Асанова Айгеримдин Асанов Бектур менен ажыраштырып, анын 2 жашы жетелик балдарын жашоо жерин аныктап берүү боюнча доо арызы чыгарылат. Сот отурумунун катчысы, сотко келген тараптар жөнүндө маалымат бериңиз. Соттук отурумга доогер Асанова Айгерим Мыктыбековна, жактоочусу Мусуралиев Мирслан Амангелдиевич, жоопкер Асанов Бектур Исмаилович, жактоочусу Айнагүл Сардарбекова жана райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлү Рысколова Нургүл келишти. Тараптар өздүгүн тастыктаган документтерди тапшырышты. Рахмат, отуруңуз. Доогер
Сиздин туура аты жөнүңүз, каякта иштейсиз, жашайсыз? Асанова Айгерим Мыктыбековна 1982 жылы төрөлгөм. Жашаган жерим Линейная 35-тин 43 квартирасы. Учурда номер 1 гимназия мектебинде кыргыз тили жана адабият сабагынан мугалим болуп эмгектенем. Жоопкер, сиздин туура аты жөнүңүз, каякта жашайсыз, каерде иштейсиз? Мен Асанов Бектур Исмаилович 1979 жылы төрөлгөмүн. Азыркы учурда Гагарин көчөсүндөгү 84-үйдүн 11 квартирасында жашайм. Өзүмдүн чакан ишканам бар, эмеректерди жасап сатам. Сот курамы жарыяланат. Төрагалык кылуучу Базаркулов Кемелдин Кушекович, сот отурумунун катчысы Алмазбекова Жыпар. Сот отурумуна баш тартуу болобу? Сотко ишенесиздерби? Ишенем, урматтуу судья. Каршылыгым жок, урматтуу судья. Ишенем, урматтуу судья. Каршылыгым жок. Сот сиздерге процессуалдык укуктарыңыздарды жана милдеттериңиздерди тааныштырат. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 35-чи беренесине ылайык силер сот материалдары менен таанышууга, сот кагаздарын көчүрмөсүн алууга, сотко ишенбөөчүлүк жарыялууга, сотко ООС-2 жана жазуу түшүндө түшүндүрмө берүүгө, сотко катышкан күбөлөргө, эксперттерге, адистерге суроо берүүгө, ошондой эле сот актысын даттанууга укугуңар бар. Укугуңар менен бирге ошол берген укукту чын ниетиңиздер менен пайдаланууга милдеттүүсүздөр. Сиздердин процессуалдык укугуңуздар түшүнүктүүбү? Сотко өтүнүшүңөр бар. Менин укуктарым мага түшүнүктүү, өтүнүчүм жок. Өтүнүш жок. Укуктарым түшүнүктүү. Сизге? Укуктар түшүнүктүү, бирок менде өтүнүч бар. Жоопкердин үй шартын текшерүү боюнча акты менен жоопкердин айлык акысы жөнүндөгү маалымдоо баракчасын иштин материалдарына тиркеп коюңуздарды өтүнөм. Ошондой эле жоопкердин апасы Асанова канын бүйүнү чакырууга уруксат берсеңиз, ал киши сыртта күтүп турат. Ал өзүнүн сөзүндө жоопкердин баланы өз камкордугуна алып, тарбиялап өстүрүүгө шарты бар экендигине токтоло кетет эле. Мен жактоочума толугу менен кошулам. Рахмат, отуруңуз. Доогер, жактоочунун өтүнүчүнө кандай пикириңиз бар? Каршылыгым жок. Менде каршылыгым жок. Сот аныктайт. Жоопкердин жактоочусу берген өтүнүч канааттандырылсын. Жоопкердин үй шарты боюнча актысы жана айлык маянасы жөнүндө кагаздар иш материалына тиркелсин. Жогоруда көрсөтүлгөн күбө суракка алынсын. Катчы, кагаздын көчүрмөсүн доогерге берип коюңуз. Доарыс жарыяланат. Доогер Асанова Айгерим менен жоопкер Асан Бектур 2001 жылдын 12 январында баш кошкон. Бирге жашагандан бери 2 кыздуу болушкан. Улуу кызы Эльвира 2003 жылдын 14 декабрында төрөлгөн. Кичүү кызы Назгүл 2005 жылдын 8 июлунда төрөлгөн. Жоопкер менен бирге жашоо мүмкүн болбой калган. Себеби жоопкер сөзсүз түрдө бир нерсе талашып, анан дайыма чатак чыгарат. 2013 жылдын август айынан бери жоопкер менен бөлүнүп өзүнчө жашайт. Бөлөк жашагандан баштап кыздар доогер менен бирге турушат. Ыз учуудан оолок болуп, 2 бөлмөлүү квартира бирге жашайт. Өзү болсо номер 1 гимназия мектебинде кыргыз тил адабиятынан сабак берип мугалим болуп иштейт. Кыздары да ошол мектепте билим алышат. Кыздарга болгон камкордук толугу менен доогердин тарапта. Жоопкер ушул күнгө чейин эч кандай материалдык же моралдык жарам көрсөтпөйт. Ошол себептен Асанов Бектур менен ажыраштырып, 2 жашы жетилик балдарын жашай турган жерин аныктоо берүү боюнча доарыс менен кайрылган. Доогер, сиз доарысыңызды колдойсузбу? Мен доарысымды толугу менен колдойм. Жоопкер, сиз доарыс менен макулсузбу? Жок, мен доарысты жарым-жартылай колдойм. Анткени мен кичүү кызым Назгүлдү мени менен жана менин дарегимде жашарын аныктап берип коюшун соттон өтүнүп суранам. Рахмат, отуруңуз. Доогер, сизге сөз берилет, доарыс боюнча түшүндүрмө берип коюңуз. Жоопкер экөөбүз расмий түрдө 2001 жылдын 12 январында каттоодон өтүп никеге турганбыз. Ал ортодо 2 кызды болдук. Чынын айтсам, учурда жоопкер менен бирге турмуш куруу таптакыр мүмкүн болбой калды. Себеп дегенде биздин үй бүлөдө дайыма талаш тартыш, анан уруш башталат. Бири-бирибизди урматтап сыйлай албагандыктан үй бүлөнү сактап калуунун эч кандай кажети жок деп эсептейм. Ошол себептен сотко кайрылып отурам. Өзүмдүн
биз экөөбүз экөөлөк турмуш кургандан баштап кыздарым менин колумда. Биздин үйдө тынчтык болуп, кыздарым дагы ызы чуудан оолак болуп калды. Ал эми экөөлөк турмуш кургандан бери балдарга болгон камкордук толук кандуу мен тараптан гана болуп жатат. Ал эми кыздардын атасы материалдык же болбосо моралдык жардам көрсөткөн жок. Ал эми кичүү кызым Назгүлдү атасы менен калышына каршымын. Анткени жоопкердин кыздарды тарбиялаганга керектүү деңгээлдүү анын убактысы жок. Кыз баланын бул 10 жаштагы баарыңар билгендей эле 10 жаш бул өспүрүм убак. Мындай убакта кыз балага жакшылап көңүл буруп тарбия бериш керек. Андыктан кыз балага энеси тарбия берген оң деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу судья, сизден көптөн көп суранарым биздин никени жокко чыгарып жана кыздарымды менин тарабыма өткөрүп бериңизди суранам. Бирок бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Мен келечекте жана азыркы күндө дагы азыркы күнгө чейин дагы каршылык көрсөткөн эмесмин. Мен кыздарымдын атасына жолугуп турушуна. Жада калса атасы менен чоң энесиникине да барып турсун. Мен буга эч кандай жолтоо кылбайм. Болгону кыздарымды менин тарабыма өткөрүп бериңизди суранам. Суроолор болобу? Менде суроо бар. Айгерим, айтыңызчы, жоопкер менен жашабай калганыңызга канча убакыт болду? 2013 жылдын август айынан баштап бирге турмуш курбайбыз. Ортоңордо мүлүк боюнча талаш тартыш барбы? Кезинде чогуу жыйнаган мүлкүбүздү экиге бөлгөнбүз. Азыркы учурда менин эч кандай нааразычылыгым жок. Өз сөзүңүздө сиз Айгерим айтып кеттиңиз, материалдык жактан жоопкер жардам бербейт деп. Азыркы убакта кандай? Учурунда жакшы эле жардам көрсөткөн, азыркы учурда кабар албайт. Алимент өндүрүү боюнча сотко кайрылдыңыз беле? Жок, кайрылган эмесмин. Айгерим, дагы айтыңызчы, жоопкер балдардан кабар алып турабы? Акыркы күндөрү көп деле кабарлашпай калды. Сиздин кыздарыңыз жоопкерге болгон мамилеси кандай? Мамилеси жакшы, кыздарын жакшы көрөт, кыздарым дагы атасын жакшы көрүшөт. Менде суроо жок башка. Отуруңуз. Бериңиз. Сен каршы эмес болсоң, анда эмне үчүн кичүү кызымды мен менен кезиктиргиң келбей жатат? Мен эч качан кыздарымды атасына каршы тургузган эмесмин, жана тургузбайм дагы. Болгон ошол күнү бир аз сыркоолоп калып эле көңүл болбой барбай калды. Бирок эртеси күнү кечке сени күтүп өзүң келбей койдуң го. Сизде суроо бериңиз. Эмнеге кичүү кызыңызды ушу жоопкер тарбиялай албайт деп ойлойсуз? Себеп дегенде мен жана дагы айтып өттүм, кыз баланы энеси тарбиялаганы туура. Ал эми жоопкердин, Бектурдун кыздарды тарбиялаганга толук кандуу анын мүмкүнчүлүгү жок. Мүмкүнчүлүгү дегеним бул убактысы тар. Эмнеге кыздарым жайкы каникулда меникине келип жашабаш керек? Алардын эс алуу маалында аларды мен бир жакка жөнөтүп эс алдыргым келеттир. Эгерде сот сен тарабыңа чечип койсо, анда мен эмне кылам? Мен сага айтып кетейин дагы бир жолу. Мен эч качан каршы болбойм, жайкы эс алууда сеникине барышсын. Бирок сен бир нерсени түшүнүп алчы, экөөбүздүн айыбыздан кыздар кыйналып калбаш керек. Тынчтангыла, сот процессине отурсуздар. Сотто никени бузуу жана балдардын жашай турган жерин аныктоо боюнча иш каралып жатат. Айгерим Асанова сотко жолдогон доо арызында мурдагы жолдошу Бектур Асанов менен ажырашып, ортодогу эки кыздын жашай турган жерин аныктап берүүнү өтүнгөн. Ал эми Бектур болсо өз кезегинде кичүү кызы Назгүл атасы менен калуусун соттон өтүнүүдө. Маселе кимдин пайдасына чечилет? Алдыда көрөбүз. Сөз жоопкер сизге берилет. Доогер экөөбүз расмий түрдө никеге туруп каттоодан өткөндүгүбүз чындык. Жана ошондой эле ортодо эки кызыбыздын бар экендигисине мына баарыңыздар күбө боло турасыздар. Ортодогу келишпестиктерден улам кыздарым энесиникине кетишкен. Дегенде башында өзүмдүн ыктыярым менен өзүмдүн колуман келишинче баардык жардамына берип жүрдүм. Эми баарыбыз тең бала деп жашап жүргөндөн кийин мен өзүм кыздарыма эч качан аянбайм. Кийинчерээк ишимен бир аз кыйналып калгандыктан жардам бере алган жокмун. Албетте эми кыздарымдын толук кандуу материалдык жактан өсүшүнө мен албетте жардам берем. Кичүү кызым мага абдан жакын. Өзү тууганчылдагы. Мына бул жердеги сүрөттү карасаңыздар, көрсөңүздөр. Урматтуу судья, кичүү кызым мага абдан окшош. Көрүп турасыз. Ошондуктан урматтуу сот, мен сизден суранарым кичүү кызым Назгүлдү менин карамагыма өткөрүп берип коюңузду сизден суранам. Менин жаман мүнөздөрүм жок. Жашоо шартым жакшы. Апам пенсионер, апам менен чогуу турам.
Мурда апам мектепте мугалим болуп эмгектенген. Эми азыр кыздарымды тарбиялаганга апам албетте жардам берет. Айгерим менен мындан ары элдешүүгө ниетиңиз барбы? Эгер элдешип калсаңыз, балким экөөңөр мындан ары жакшылап жашап кетип кыздарды чогуу тарбиялайсыздар. Тилекке каршы мүмкүн эмес. Доогер экөөбүз бирге түтүн булатып жашайлы деп канча жолу аракет кылып көрдүк. Барып эле чыр чатак уруш талаш такыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Кичүү кызыңыздын сиз менен жашоого көңүлү барбы? Кичүү кызым мага абдан жакын, ошондуктан каршы болбойт го деп ойлойм. Ал эми кичүү кызым чоң энесин абдан жакшы көрөт. Ал эми чоң энеси болсо, неберемде эле небереси деген эки көзү төрт. Ойлогон эле неберелери. Эгерде кызыңыз сиз тарапка өтүп кетсе, аны ким карайт? Жана тарбиялоо милдетин ким алат? Сиз эс алуу күндөрдө жумушта болот экенсиз. Жумуш күндөрү эртеден кечке жумушта экенсиз. Мен башында айтып өтүп кеттим. Мен апам менен чогуу турам. Апам мурда мугалим болуп эмгектенген. Эми азыр албетте кыздарды тарбиялаганга мен иш күндөрүмдө чоң апасы жардамдашып турат. Эмне убагында балдарды убагыга материалдык жардам көрсөткөн жоксуз? Башында жардам берип эле жүрдүм. Кийинчерээк иш менен бир аз кыйналып калгандыктан жардам бере алган жокмун. Акча таап жатам. Мен албетте кыздарым үчүн жардам берем. Жоопкер, айтыңызчы, сиз азыр күндө апаңыз менен күн көрөсүз, туурабы? Туура. Жашоо шартыңыз кандай? Кудайга шүгүр. Эй баса, мен угушума караганда сен кийинчерээк бирөө менен мамиле түзүп атыптырсың. Аныңа деле каршылыгым жок. Бирок экөөң үйлөнүп калып кийин балалуу болсоң, ортодо кыздын тагдыры эмне болот, ошону ойлондуңбу? Сен андан камсаны ойлогочу. Мен азыркы учурда өзүмдүн кыздарымдын гана келечегин ойлоом менен алекмин. Сен айткан кеп бул ушагайың. Мен сага канча жолу айтам, ар кимдин айтканына ишенбей жүр деп. Мына ошонун айынан ушул деңгээлге келип жетип отурабыз го. Азыркы учурда мен үйлөнөйүн деген ниетим жок. Сен буга ишенбесең койчу мага. Силерге эскертүү берилем. Сотто сабырдуу болула. Дагы бир жолу ушундай кайтыла турмаса, жоопко тартыласыздар. Дагы суроолор жокпу? Жок. Сөз үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлүнө берилет. Биздин мекемеге Айгерим Асанова сот аркылуу күйөө менен ажырашып, жана өспүрүм жаштагы балдарымды өзүмдүн дарегиме каттатып алайын деп жатам. Ошондуктан үй бүлөлүк шартымды өзүңөрдүн иш тартибиңердин негизинде иликтеп, натыйжасын тастыктап бере аласыздарбы деп кайрылган. Бул расмий кайрылуу негизинде биз тараптан иликтөө иш аракеттери жүргүзүлүп, бардыгын тактап чыктык. Ал эми кыздар менен болсо, мен өзүм жекече сүйлөштүм. Алар өз сөзүндө биз апабыз менен жашагыбыз келет, бирок ошол эле маалда атабызды, чоң энебизди абдан жакшы көрөбүз, аларды сагынабыз дешти. Баса белгилей кетүүчү жагдай, акыркы күндөрү атасы тарабынан кыздарга толук кандуу көңүл бөлүнбөй келет. Ошого байланыштуу кыздар атасын сагынып калышат экен. Ал эми Айгерим Асанова кыздарынын келечегин ойлоп, аларга үйүндө шартты жакшылап түзүп бериптир. Кыздарга өзүнчө бир бөлмөнү бөлүптүр, сабак окууга, эс алууга шарттарды жакшы түзүптүр. Эки кыз энеси эмгектенген гимназия мектебинде билим алышат экен. Урматтуу судья, белгилей кетчү дагы бир жагдай бар. Так эле ушундай иликтөөнү жүргүзүп бересиздерби деп бизге Бектур Асанов да кайрылган. Ал адамдын үй шартын иликтөөдөгү корутундуну окуп кетсем, уруксат берсеңиз. Уруксат, окуңуз. Бул түзүлгөн корутунга токтоло турган болсок, Бектур Асанов 2 бөлмөлүү, шарты камтылган квартирада энеси менен бирге турат экен. Асанов өз иштейт, жеке иши бар. Айына 25 000 сом киреше тапкандыгы тастыкталды. Жана кошуналары да ал тууралуу жаман эч нерсе айтышкан жок. Эми урматтуу судья, балдардын 11-14 жаш курагында ата-энесинин, айрыкча кыз балдардын энесинин такай көзөмөлүндө болуулары зарыл. Албетте атасы дагы тарбиялоо, багуу, байланышуу жагынан энеси менен тең укукта. Кыздардын энеси менен сүйлөшкөнүбүздө ал атасынын кыздарды тарбиялоого катышып, аларга көбүрөөк көңүл бөлүп туруусу керек экендигин белгиледи. Натыйжада балдардын кызыкчылыгын эске алуу менен жана эки бир тууган кыз балдар экендигин эске алуу менен биздин корутундубуз төмөндөгүдөй болмокчу. Эгер кыздардын ата-энеси Бектур жана Айгерим сот аркылуу ажырашса, анда ал кыздардын энеси менен калганы. Кызым Назгүлдүн кимиси менен жашаарын өзүнөн сурасак кантет, болобу ошонткенге? Балдардын ата-энесинин кимиси менен жашагысы келип жаткандыгын бала 10 жашка толсо, же 10 жаштан өткөн курак болсо, алардын өздөрүнөн сураса болот.
Урматтуу судья, Назгүл Асанованы бул жерге чакыртып келсек кантет? Ал өзү ата энесинин кимиси менен каларын өзүнүн оосунан уксак. Үй бүлөнү жана балдар коргоо бөлүмүнүн өкүлүнө суроолор борбу? Жок. Сиз төлөт жолун алсаңыз. Доогер, сиз кызыңызды чакыртып суроо берсек каршы эмессизби? Мен баланы кыйнабай эле койсок дедим эле. Эгер сот талап кылса каршылыгым жок. Мен доогерди толугу менен колдойм, урматтуу судья. Сот аныктайт. Жоопкердин өтүнүчү канааттандырылсын, Назгүл сот залына чакырылсын. Назгүл Асанова, кириңиз. Өспүрүм жаштагы Назгүл мыйзамдуу өкүлү апасы Айгердин көзүнчө суралат. Назгүл, айта койчу, каякта окуйсуң? Атым Назгүл Асанова. 11-де мен гимназия мектебинде 5-класста окуйм. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мен сүрөт менен адабиятты. Ким менен жашайсың? Мен азыр апам менен эжем менен жашайм. Атам чоң эне менен жашайт. Бирок биздикине конокко келип турат. Силер алардын барып турасыңарбы? Бирок кээде эле дем алыш күндөрү. Назгүл, эгер атаң дайыма мен менен жаша десе эмне деп жооп берет элең? Чынын айтсам, билбейм, бирок мага апам менен Эльвира менен жакшы. Эльвира деген ким? Эжем. Айтып берчи Эльвира. Эльвира экөөбүз чогуу сабак окуйбуз. Апам кээ бир тапшырмаларга жардамдашат. Анан апам бизге бир бөлмөнү кооздоп берген болчу. Ал жакта биз ойнойбуз, уктайбыз. Мага атамдыкында, анан чоң энемдикинде дагы жагат. Анткени ал жактагы аттракциондорго көп түшүрөт. Жана парктарга алып барганда жагат. Анан чоң энем экөөбүз сүрөт атканды жакшы көрөбүз. Анан даамдуу токоштор жасап берет. Назгүл, сен ким менен жашагың келет? Апаң мененби же атаң мененби? Мен апамды анан атамды дагы жакшы көрөм. Бирок биз чогуу жашасак дейм. Суроолоруңар барбы Назгүлгө? Жок. Жокпу? Назгүл, айнанайын. Бара кой. Катчы. Жоопкердин жактоочусу сунуштаган күбөнү чакырып коюңуз сот залына. Асанова Канымбөбө, кириңиз. Сиздин аты жөнүңүз, кайда жашайсыз, каерде иштейсиз? Мен Канымбөбө Асановна 1955 жылы төрөлгөм. Пенсиядамын. Мен жашаган жерим Гагарин көчөсүндө 87-үйдө 11-чи квартирада турам. Урматтуу күбө, сот сизди жалган көрсөтмө берсеңиз, же көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 жана 331 беренелер менен сот жоона тартыларыңыз эскертилет. Түшүндүңүз да? Түшүндүм. Түшүнсөңүз, катчы көрсөткөн кагазга кол коюп коюңуз. Күбөгө суроолор болобу? Бериңиз. Эгерде сот уулуңуздун пайдасына чечсе, кичи кызын өз алдынча тарбиялай алабы? Албетте тарбиялай алат. Балам ак көңүл, мээримдүү. Андыктан эки кызы тең ата келип жакшы көрөт атасын. Убагында бирге жашап турган кезде балдарым мага таштап кетишчү. Мен мектепте мугалим болуп иштегендиктен балдардын тилин жакшы таба билем. Кандай күндө болгондо да мен булардын чоң энеси болом да. Неберелеримди жакшы көрөм. Неберелери да мени жакшы көрүшөт. Мынтип экөө ажырашкан неберелеримди сейрек көрчү болдум. Көзүмдүн түрүсүндө жанымда жүргөн балдар мынтип алысташын эч кимге каалабайт элем да. Уулуңуз кызына керектүү деңгээлде тарбия берип өстүрүүгө мындай шарт түзүп бере алабы? Ооба, менин уулум бала кыйналбасын деп жакшы шарт түзүп берген. Балам болсо иштейт, туруктуу айлык акысы бар. Балам экөөбүз бир турабыз. Үйдүн ичи тазалык тартипти өзүмдүн колумда. Эгерде кичүү кызын уулума тапшырып берсеңер, кызымды багууга чамам жетет да. 2 бөлмөлүү квартирам бар дедиңиз. Эгерде сот небереңиз сиз тарапка чечсе, небереңиз каерде турат? Оботом айттым го. Менин бөлмөмдө эле жашай берет. Эгерде Назгүл көчүп келсе үйүмө, мен өз бөлмөмдү бошотуп берем дагы эле, мен кухнада эле жашай берем. Мен кызым үчүн бардыгына даярмын.
кетейин ушу кызым иши кайрып берсеңер эле жакшы болот эле деп атам да. Уруксат, менде суроо бар. Бериңиз. Урматтуу Ханым Асановна, сиз кызыксыз го, өзүңүз 2 комнат квартира жашасаңыз, анан кантип кухняга көчкөн жатасыз? Кадимкидей эле элестетип атам, уулум экөөбүз бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Жакын арада ал жакты өзгөртүп, кеңейтип, деп чечтик да. Эми баарыбызга ыңгайлуу болуш керек да. Сиз азыр сот отурумда макул болуп атасыз баарыбызга. Өзүңүз улгайган адам болсоңуз, сизге тынчтык керек да. А эртең бир сөзүн коноктор келсе кантесиз? Жок, эч кандай деле кыйынчылык деле болбойт. Кызымды кадимкидей чоңойтом, өстүрөм, тарбия бере алам. Эмне тынчтык? Качан эле кыргыз кемпири тынчтык сүйчү эле. Тескеринче тиги неберелер ары чуркап, бери чуркаса, ошо бакыт да мен үчүн. Эмне коноктор бүгүн келет, эртең кетет дегендей. Буга чейин деле биз коммуналдык үйлөрдө жашап келгенбиз. Балдарды чоңойтуп өстүрүп келгем. Менде суроо жок. Рахмат, силерде суроо. Бериңиз. Сиз айттыңыз, ашкананы өзгөртөбүз деп. Анда ал жерге мындай уктай турган орундук кылса болобу? Ооба, биздин кухня абдан чоң да. Ал жакта дивандар бар. Дагы суроолор барбы? Жок. Жокпу? Сизге чоң рахмат. Залдан орун алсаңыз болот. Рахмат. Сот материалдарды иликтөөгө өтөт. Асанова Айгерим жана Асанов Бектур расмий никеге 2001-жылдын 12 январында турган нике бөлүгү. Доогердин жашоо шарты берилген корутунду. Доогер 2 кызы менен 2 бөлмөлүү бардык шарттык камтылган квартирада тургандыгы кабарланат. Алар жашаган линейная 35 үйдүн 43 квартирасы доогер Асанова Айгеримге таандык экени дагы көрсөтүлгөн. Балдарга берилген мүнөздөмө Элвира жана Назгүл өздөрүнүн окуу жайда токтоо, оор басырыктуу жана тартиптүү кыздар катары алып жүрүшөт. Алардын апасы Айгерим кыздардын билимине жана тарбиясына өзү мугалим болгондуктан абдан жакшы көңүл бурат. Айгеримге берилген мүнөздөмө номер 1 гимназияда кыргыз тил адабиятынан сабак берет. Канча жылдык иш тажрыйбасында ал өзүн мыкты педагог катары көрсөтө алды. Жашаган жеринде тастама Айгерим Линейна көчөсүндө 35-үйдө 43 квартирада 2 кызы менен турат экен. Кыздардын туулган тууралуу көйлүктөрү. Мындан тышкары жоопкердин жашоо шарты берилген корутундусунда айтылган. Жоопкер 2 бөлмөлүү бардык шарттары камтылган квартирада пенсия курагындагы энеси экөө тургандыгы кабарланат. Ал жашаган Гагарин көчөсүндө 87-үйдүн 11 квартирасы жоопкер Асанов Бектурга катталгандыгы көрсөтүлгөн. Иштеген жеринен дагы мүнөздөмө келген. Асанов Бектур иштеген ишканасында өзүнө ишке берилген кызматкерлер арасында билимдүү, көрүнүктүү кызматкерлерди башкара билген, алардын тилин таба алган адис катары бааланат. Айга акысы 25 000 сом берилет экен. Кошуналардын мүнөздөмөсү. Асанов Бектур өз жашаган жеринде үлгүлүү ата экенин көрсөтө алган. Андыктан Асанов Бектур биздин аймакта алдыңкы катардагы ыймандуу, улууну урматтаган, күчүнү ызаттаган жигиттердин тизмесине кирет деп тактама берилген. Урматтуу сот отурумуна катышуучулар, дагы бул иш боюнча кошумчалар, өтүнүшүңөр барбы? Мен кошумчам жана өтүнүчүм жок. Жактоочу. Менде да кошумча өтүнүш жок. Менде жок. Жок, урматтуу судья. Сот жарыш сөзгө өтөт. Жарыш сөз доогер сизге берилет. Мен доо арызымды толугу менен колдойм. Бир гана өтүнүчүм биздин ортодогу никени жокко чыгарып, жаш өспүрүм кыздарымдын жашаган жерин аныктап, кыздарым мен менен калышын мен тарапка чечип берүүңүздү аябай суранам. Башка сөзүм жок. Жактоочу сизге. Урматтуу судья жана сот отуруму катышуучулары. Биз доо арызды толугу менен колдойбуз. Өзүңөр көргөндөй, доогер менен жоопкер 2013-жылдан бери чогуу жашашпайт. Андан тышкары доогер сот отурумунда ажырашууга макулдугун билгизди. Мындай тарапта урматтуу судья Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 23 беренесине ылайык, эгерде үй бүлө сактап калуу мүмкүн эместигин сот тарабынан аныкталса, никени бузуу сот тарабынан жүргүзүлөт. Жашы жетилик кыздардын жашаган жерин аныктоо суроосуна токтолсок, мен сизден доогер Асанова Айгеримдин жактоочусу катары суранат элем. Кыздарды энеси Асанова Айгерим менен калтырышыңызды. Себеби доогер Асанованын 2 бөлмөлүү
менчик батири бар. Иштеген жумушу бар. Татыктуу айлык маянасы бар. Ошол себептен доогер Асанова кыздарды татыктуу камсыз кыла алат. Андан тышкары доогер Асанова жашаган жеринен жана иштеген жеринен эне катары, мугалим катары абдан жакшы мүнөздөлөт. Урматтуу судья, кыздарды бөлүү же ажыратуу мен оюмча туура эмес. Себеби кыздарды бөлсөк, ал жакшы жетиле кыздарга моралдык жактан жана психикалык жактан оор залкасы тийип калышы мүмкүн. Урматтуу судья, ошондой эле үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн корутундусунун негизинде ал корутундуда жакшы жетиле кыздар сөзсүз түрдө доогер Асанова Айгерим менен калыш керек деген тыянагын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси жана балдар кодексинин эске алуу менен доогер менен жоопкердин ортосундагы расмий түрдөгү никени ажыратып, жашы жетиле кыздарды доогер Асанова менен калтырышыңызды сизден суранам. Рахмат, отуруңуз. Сөз жоопкер сизге берилет, жар сөз. Урматтуу судья, мен ажырашууга толугу менен макулмун. Бирок мисалы мен атасыз чоңойдум. Атанын тарбиясын алган жокмун. Атанын мээримин көргөн жокмун. Ошондуктан мен өткөргөн күндөрүмдү өзүмдүн кыздарыма тартуулагым келбейт. Кыздарымдын көз жашын көргүм келбейт. Атасы катары кечинде жумуштан келгенде кыздарым тосуп чыкса дейм. Кыздарымдын татыктуу тарбия алып, бой жетип чоңойгон өз көзүм менен көргүм келет. Ошондуктан, урматтуу судья, жок дегенде кичүү кызым Назгүлдү менин карамагыма өткөрүп берип коюңузду сизден өтүнөм, суранам. Бул жерде баардык укуктар эмнеге доогер тарапта болушу керек? Бул жерде укуктар экөөбүзгө тең болушу зарыл. Мен ушул тапта доогер Айгерим менен ажырашып жатам. Мен балдар менен ажырашкан жокмун. Менде башка айта турган сөзүм жок. Рахмат, отуруңуз. Жар сөз жактоочу сизге берилет. Урматтуу судья, сот залында такталгандай жоопкер доогер менен ажырашууга макул. Улуу кызы Элвираны дагы доогердин карамагында калтырууга макул. Ал эми кичүү кызы Назгүлдү өзүнүн карамагында калса дейт. Кызы Назгүл деле бул жерден сураганда айтып атпайбы? Ата-энесинин кимиси менен каларына кыя албай, баарыбыз эле чогуу жашасак дейт. Эми салыштыра келсек, жоопкердин деле доогердикиндей шарты камтылган 2 бөлмөлүү квартирасы бар. Доогер 16 000 сом маянасы бар болсо, жоопкердин деле 25 000 сом маяна менен өзүнүн жеке ишканасы бар. Жашаган жеринен дагы, иштеген жеринен дагы жакшы мүнөздөлөт. Андан дагы жоопкердин апасы кыздар бул өзү жок болуп калганда өзү жардам берип турат эле, карап турат эле кыздардын. Кыздар дагы бирөөсү биякта калса жана бирөөсү тиякта калса, бири-бирине келип кетишип, мындай ажырашпагандай болуп өсүп чоңоюшат эле да. Ата деген аябаганда эң чоң, эң зор роль ойнойт. Аталардын балдарына болгон сүйүүсү энелердикинен кем болбойт. Мына орекил жоопкерде кыздарын өтө жакшы көрөрүн бул жерден көрүп атасыз өзүңүз. Кыздарына шарт түзүп, азырынча мына үйүн кеңейтип, кийин чоң үй салып, анан ушуларды багуу үчүн иштеп, адегенде материалдык байлыкта, анан кийин моралдык байлыкты топтоп күнүгө ата деген сыймыкты угузат эле да. Ошон үчүн урматтуу судья, сизден суранарым, жоопкерди доогер менен ажыраштырып коюңузду, жана эң негизгиси Кыргыз Республикасында эркек менен аялдар тең укуктуу дегенди эске алып, кызы Асанова Назгүлдү Асанов Бектурдун дарегине мунун карамагына калтырууңузду суранам. Рахмат, отуруңуз. Реплика болобу доогер? Жок. Сиздерде? Жок. Сот кеңешме бөлүмүнө кетет. Ордуңуздардан туруңуздар. Доогер Айгерим Асанова жоопкер Бектур Асановго каршы арыз жазган. Доогер чөңгөн ажырашпастан 2 өспүрүм жаштагы кыздары аны менен калышын талап кылууда. Жоопкер ага каршы. Анын талабында бир кыз аны менен калышы керек. Кичүү кызын өзүнө алып калуу үчүн ал сот отурумуна жактоочу аркылуу апасын күбө катары да чакыртат. Ошондой эле өз ыктыяры менен үй шартын атай адистерге иликтетип, соттун алдына тастыктама маалыматын далил катары алып келген. Сот доогердин бул кадамдарын эске алып, кандай чечим чыгарат? Аны алдыда көрөбүз. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келе жатат. Чечимдин резолюциялык бөлүмү жарыяланат.
2015 жыл 10 март төрағалық кылуучу Базаркулов Камилдин Кушубекович, сот отурумдун катчысы Алмазбекова Жипар, доогер Асанова Айгерим Мыктыбековна, жактоочусу Мусралиев Мирслан, жоопкер Асанов Бектур Исмаилович, жактоочусу Сардарбекова Айнагүл, райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлү Рыскулова Нургүлдүн катышуусунда соттук отурумда Асанова Айгерим Мыктыбекованын Асанов Бектур Исмаилович менен никесин ажыратуу жана балдарын жашай турган жерин аныктоо даарасын карап, иштин материалын изилдеп, Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 22-25 беренелерин, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 196, 197, 198 жана 199 беренелерин жетек алып, чечим кылат. Асанова Айгерим Мыктыбекова менен Асанов Бектур Исмаиловичтин 2001 жылдын 12 январында катталган номери 1213 сандуу никеси ажыратылсын. Асанов Бектур Исмаиловичтен 1000 сом мамлекеттик алым өндүрүлсүн. Асанова Айгерим Мыктыбековна мамлекеттик алымдан бошотулсун. Жашы жетилек кыздар Асанова Эльбира Бектуровна 2003 жылдын 13 декабрында төрөлгөн. Асанова Назгүл Бектуровна 2005 жылдын 8 июлунда төрөлгөн. Апасы Асанова Айгерим Мыктыбековна менен бирге жашоого калтырылсын. Чечимге нааразы тарап 30 күнүн ичинде апелляциялык арыз менен кайрылууга укуктуу. Отуруңуздар. Мындай чечим кабыл алганга төмөнкү жагдайлар себеп болду. Биринчиден, райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн корутундусуна карата кыздар апасы менен калышы керектиги көрсөтүлгөн. Доогер кыздарына болгон камкордугун көрсөтүп, өзүнчө бөлмө бөлүп берип, аларды сабакка даярданга, эс алууга шарттарын түзүп берген. Өспүрүм кыз Назгүлдү сураган мезгилде ал эжеси Эльвира менен сабакка бирге даярданып, мектепке чогуу барарын далилдеди. Мындан тышкары Айгерим эч качан жоопкер кыздары менен жолукканга жолтоо болбостугун, жоопкер каалаган учурда кыздары менен жолугуп, керек болсо эс алуучу жайларга алып бара берүүсүн да тоскоол болдугун айтып берди. Доогер 1-гимназия мектебинде мугалим экен. Кыздар да болсо ошол мектепте сабак алат экен. Ошол себептен ушундай чечим кабыл алынды. Чечимдин мазмуну түшүнүктүүбү сиздерге? Жүйөлүү чечим менен 5 күн ичинде келип таанышып кетсеңиздер болот. Ушун менен сот отуруму жабык деп жарыяланды. Кыздарымдын мен менен калышына аябай толкунданып, сүйүнүп турам. Себеп дегенде энемин да мен соттун мыйзам чегинде адилеттүү чечип бергенине аябай кубанычтамын. Эң негизги максатым ушул болчу. Мен балдарымды өзүм алып калыш керек болчу. Максатыма жеттим. Мен эми мындан аркы жашоом болгону мага кызыксыздай сезилип атат, бирок кыздарым бар. Кыздарым баксысы үчүн жашайм жана аларга жардам берем. Ар дайым кыздарымдын жанында болгонго аракет жасайм. Кыздарым балла айта албайм.